Картошка еккендердин майрамы болуп жатабы? Картошканын баасы Бишкекте 70 сомго чыкты. Москвада үрөй учурган жол кырсыгы катталды. Анда кыргызстандык бир адам мерт кетти. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө. Видеонун астындагы өйдө караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Бишкекте 70 сомго чыкты. Картошканы убактылуу экспорттоого тыюу салуу каралууда. Бул тууралуу Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлиги билдирди. Маалыматка ылайык 1-февралда айыл чарба министри Бакыт Төрөбаев өлкөдөгү азык-түлүктүн баасына байланыштуу кеңешме өткөргөн. Анда ал тийиштүү органдарга азык-түлүктүн баасын тыкыр көзөмөлгө алууну тапшырган. Социалдык мааниге ээ азык-түлүктөргө болгон баанын негизсиз жогорулашын алдын алуу, бааны туруктуу кармоо максатында картошканы экспорттоого убактылуу чектөө киргизүү маселеси каралып жатат деп жазылат маалыматта. Буга чейин Супер KG порталына окурмандар Бишкек шаарынын борборунда картошканын килограммы 65-70 сомдон сатылып жатканын кабарлаган. Ал эми айрым соодагерлер муну картошка Казакстан менен Өзбекстанга ташылып жатканы менен түшүндүргөн. Жалал-Абадта милиционерлер адамдарды ур токмок алып зомбулук көрсөтүшкөн. Майлуу Суу шаарында милиция кызматкерине карата зомбулук аракеттери боюнча кылмыш иши козголду. Бул тууралуу башкы прокуратурадан билдиришти. Маалыматка ылайык Жалал-Абад облустунун Майлуу Суу шаарынын прокуратурасы тарабынан милиция кызматкерине карата дене боюго зомбулук колдонуу менен бийликтен аша чабуу, алдын ала бүтүн боюнча адамдарды тоо тарабынан жасалган бейбаштык боюнча кылмыш иши козголду. Текшерүүдө Майлуу Суу шаардык ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери жана башкалар өз бийлигинен аша чаап, бир нече жаранды ур токмок алып, зомбулук колдонгон фактылар аныкталган. Учурда тергөө иштери УКМКнын Жалал-Абад облусу боюнча башкы башкармалык тарабынан жүргүзүлүп, окуянын бардык жагдайлары иликтенүүдө. Булак Говоритова. Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Белгилүү ырчы Аяна Касымова экинчи жолу турмушка чыкканын билдирди. Бул тууралуу ал Накта подкастына берген маегинде айтты. Анын айтымында мындай чечим кабыл алуу оңой болгон жок. Ошондой эле ал никеси 2024-жылдын башында катталганын белгиледи. Да, страшно выходить замуж, но, опять же, ты никогда не знаешь, что будет у тебя завтра. Ты никогда не сможешь это. Москвадагы жол кырсыгынан кыргыз жигити каза болду. Москвадагы айланма жолдо жол кырсыгы катталып, кыргызстандык жаран каза болду. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлиги маалымдады. Кырсык 2-февралда Москва айланма жолунда болгон. Кырсыктан 1998-жылы туулган кыргыз жараны каза болгон. Бул факты боюнча кылмыш иши козголду. Учурда эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин Орусиядагы өкүлчүлүгү маркумдун жакындары менен биргеликте анын сөөгүн Кыргызстанга жеткирүү маселесин карап жатат. Бул маселе элчиликтен жана эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин Орусиядагы өкүлчүлүгүнүн көзөмөлүндө. Буга чейин WhatsApp тайпаларда Москвадагы жол кырсыгында кыргыз жигити каза болгону, анын телефону талкаланып, туугандары табылбай жатканы тууралуу кабар тараган. Булак Супер KG. Аял жылдар бою чийки чочконун этин жеп, денесинде мите курттар жайнап кеткен. Аял жылдар бою чийки чочконун этин жеп, денесине мите курттар бар экенин билген эмес. Чийки тамактануунун фанаты болгон аял кокусунан денесинде мите курттар бар экенин билип калган. Ал бутун сындырып, рентгенге түшкөндө дарыгерлер анын организминде көп сандаган мите курттардын личинкалары жайылып кеткенин аныкташкан. Мите курттар аялдын булчуңдарына кирип, кальцийленген кисталарды пайда кылган. Алар рентгенде күрүч даны сыяктуу узор менен көрүнгөн. Дарыгерлер бул абал чийки чочконун этин
жегенден улам келип чыккан болушу мүмкүн экенин белгилешти.